Таң атпай тез жардам унаасы кырсыктады. Кырсык бүгүн Акунбаев жана Тыналиев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда тез жардам менен жеңил унаа кагышкан. Видеодон тез жардам унаасынын оодарылып калганын көрүүгө болот. Жабыркагандар тууралуу маалымат такталууда. Жалгыз бой эненин үйүн өрт жалмады. Чүйдүн Сокулук районунда бүгүн таңда жер тамдан өрт чыкты. Коңшулардын айтымында өрт өчүрүү унаасы 1 саатка жакын убакытта келген. Бул аралыкта жалын чатырдан үйдүн ичине чейин түшкөн. Буга өрт чыккан үйдүн дареги так болбогону себеп болгон. Анткени азырынча конуштагы көчөлөргө ысымдар бериле элек. Күбөлөрдүн айтымында үйдүн ээси жалгыз бой эне жана ал бултурак жайды 6 жылга жакын салган. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Ичке түшүп келе атат жой. Асты жакка түшүп келе атат. Жардам кылып бакыштар асты жакты өчүргөн атат, монтип балдар. Пожарныйга чыксак, пожарныйда эч ким жок. Пожарный да жарым саат өтүп башты. Биздин айыл тарап болуп калды, ал жак эмени таппай атат, адрести таппай атат. Уже кирип атышат, эркек балдар кирип астыдагылар салып чыгарат. Опасно да если кышыр түшүп кетсе. Биздин пожарник. Шуна баштайда да. Sen öçürdün ama? Öptü sen öçürdün mü? Sen öçürdün ya? Canlı bizim bağımlıcılığı. Uçak düştü. Жөнөкөй кийинип алган адам майы кызматкерлеринин унаасын минип алган, аны күйлөр видеого тартып интернетке жарыялады. Бул тууралуу иликтөөлөр башталды. Бул жерде адамдарды ойлонткон суроо бар. Бул бала жаш бала дагы болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегенде кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.